мыйзамсыз. Азыр карап атканыбыз мыйзамсыз. 1000 жолу кыйкырап мыйзамсыз. Азыркы карап атканыбыз мыйзамсыз. Бул заман өтөт, башка бийлик келет. Сөзсүз түрдө ушуну караганда менин чындык экендигимди, депутаттардын чындык экендигини 1000% кийин колдойт. 1000% колдойт, эсиңерде болсун. Себеп мыйзамсыз. Муну колу бутту бурап, тийиштүү чечимди кабыл алдырыш деп эсептелинет. Биздин конституцияда мыйзамда эмес жазылып турат, Камшек Кыдыршаевич, ар бир кыргыз жараны өзүнүн эркин билдирүүгө пикирин укуктуу деп, эркин билдиргендердин кайда жатканын билесиз. Анын ишенимин өзгөртүүгө басым жасоого тыюу салынат деп басым жасатып атасыңар. Популист болбогула, тигинтпегиле, кыйкырчаак, мындай кылбагыла дегендей. Ар бир жарандын укугу бар буга, конституциялык укугу бар. Урматтуу депутаттар, биз жоопкерчиликти алып кетип атабыз. Жоопкерчиликти мыйзамдын чегинде алып, мамлекетибиз үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп кетип атабыз. Жана мамлекеттик кызыкчылыгын мындан ары да коргойбуз. Эч ким жоопкерчиликтен качып, же болбосо башка бийлик келсе, андай болот экен, мындай болот экен деп. Башка бийлик келсе деп коркута берип, качан сүйлөсөңүз башка бийлик келсе деп коркутасыз. Башка бийлик келгенде көрөбүз, Кудайдын пешинеге жазганын көрөбүз. Биз мыйзамдын чегинде элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн кетип атабыз. Колуңуз менен иш кылбасаңыз дагы, хотя бы тилиңиз менен, оозуңуз менен, акылыңыз менен иш кылып келе атасыз. Так, колуңуз түшүрүп сүйлөңүз. Билесиз, мен колуңузга да бир нерсе деп айтып коёмун. Пожалуйста. Колуңуз түшүрүп сүйлөңүз, пожалуйста, сураныз сизден. Урматтуу депутаттар, эгерде мамлекетибизге мындан ары дагы кимдир бирөө бүлүк салгысы келсе, бул тышкы душман болобу? İçki düşman болобу? Biz толук бойдон мамлекет тарабынан чара көрүүгө милдеттүүбүз. Мына ошол мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн милдетин так аткарбай жүрүп, мамлекетибизде 3 жолу переворот болду. 3 жолу бийлик күтүүсүздөн алмашты. Мындан ары бийлигибиздин бардыгы сиздер кабыл алган мыйзамдын чегинде, конституциянын негизинде алмашканга биз шарт түзүп беребиз. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, процедуралык маселе. Мен момунду алып көрсөтүп атканда Нурлан Тургунбекович далилдеп бериңиз деп атам. Мен сизге кайрылдым. 10 мүнөттүк фракциянын убактысы бар. Мен ошондо айтам деп сүйлөп атам. Кээ бир жактарга колумду көрсөтүп сүйлөөнүн өзү да кол үчүн харам болуп калат. Мен тек гана мына колду көтөргөндө айтып атам. Далилдеп бериңиз төрага. 10 мүнөттүк убактым бар, ошондо сүйлөйм деп атам мен. Бардык нерседен кара нерсени көрө бербегиле. Чочулабагыла көп. Бардык нерсе өтөт. Убактылуу. Биринчиден, урматтуу Адагай Кесенбаевич, сизден эч ким чочулаган жок. Сизден чочуласак, биз башкача кылат элек. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.